Assalamu alaikum, qadırman görөрman. Sizlerin nazarыңыздарда Desin TV YouTube kanalı. Биздин контент Садыр Жапаровдун бийликтеги 3 жылы деп аталат. Дегеле плюстар жана минустар жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Биз менен болуңуздар. Албетте мени мындай бийликке сын көз менен караган, оппозициялык маанайдагы, силер айтмакчы бүтүн кыргызстанчы деп коесуңар. Тегиндей мындай дегендериңерге карабай мен өз оюмду айтамын. Балким ошол менин тарапташтарыма жакпай калышы мүмкүн. Албетте бүгүн мен бир жаңы өзгөчөрөөк ойлорду айтам. Сен бийликке сатылып кеттиң, анан тигиндей мындай деген адамдар албетте болот. Мен аны алдын ала болголоп турам, бирок мен өз көз карашымды айтам. Мен бийликке сатылгандай, мен бийликтен бирдеке үмүт кылып аткан жерим жок. Дагы бир кимдир бирөөлөргө сатылгандай алардан үмүт кылган жерим жок. Мен өз тиричилигимди өзүм кылган блогермин. Аны сиздер айтпасам да жакшы билесиздер. Анда эмесе кеттик достор. Биздин мына ушул акыркы 3 жылдагы окуяларды карап көрө турган болсок, ошол президенттик шайлоо болду, жогорку кеңештерге шайлоо болду, Кемпироват окуясы, камоолор, ушундай көп bir top ушул 3 жылдын ичинде окуялар болуп өттү. Эми президенттик шайлоого келе турган болсок, чынында да бүт ошол мурдакы президенттик аппарат, кийин ошол Садыр Жапаровго кызмат кылган администрация президенттик ошол аппарат жөнүндө сөз болуп атат. Дегеле бийлик өкүлдөрү, айыл өкмөттөн баштап губернаторуна чейин албетте ошол Садыр Жапаровдун шайлоодон утуп чыгуусуна мындай башка тарапкерлерге караганда ал кишини өтө өзгөчө тосуулар менен, башкаларга бут тосуу болсо аларга башкача бир кызматтарды көрсөтүүлөр менен, эми бул биздин Орто Азиядагы калыптанып калган ушул элдинге белгилүү эле болгон механизмдер болду да. Муну биз баарыбыз көрүп эле турдук, эчтеке кыла албадык, айттык, дедик, калып кетти. Эми кандай болгон учурда дагы ошол шайлоодо андай манипуляция болсо болбосо деле Садыр Жапаровдун утуп чыгаары белгилүү болчу. Анткени өтө мындай белгилүү, популярдуу болуп калган киши болчу. Камакта болуп, башка жакта болуп, элдин баары Садыр Садыр деп турган. Бул турмуштун чындыгы. Эми мени кандай дейсиңер, аны өзүңүздөр билгиле. Бул кишини утуп чыгыш кыйын эле да, мындай теориялык жактан алганда деле ошондой болчу. Ал киши утуп чыкты, бийликке келди. Эки дос деген түшүнүк пайда болду. Мына Садыр Жапаровдун бийликтеги 3 жылдыгына кандай баа бересиз десе, өтө кандай десек, бул киши баягы орусча везучий, кыргызча өтө жолдуу жигит экен деп койсок болот. Анткени ошол камакта отурган жеринен эле чыгып туруп президент болду. Бул биринчи жолдуулугу. Эл колдоп турду. Жакшы досу бар экен. Эми кандай жакшы, мисалы үчүн өзүңдүн милдеттериңди ишенген бир адам кылып жеңилдетип турса, чоң бир жакшы алгылыктуу иштерди жасап, анан ошону дагы президенттин айтканы менен де ошонун баарын, жакшылыктын баарын ошол президентке айтып, жок мен эмес, муну мен чыгардым дебей, ушул президенттин айтканы менен, президенттин дегени менен деп мынтип дайыма колдоо көрсөтүп, жанында ишенимдүү адамдын тургандыгы, бул абдан көрүнгөн адамдын эле ошондой жардамчы, досу боло бербейт да. Мен мындай сөз менен түшүндүргөндө, албетте бул окуялар каяка алып барат. Эми аны ар кандай прогноздорду кылышат, тиги шайлоодо мындай болот, тигиндей болот. Бирок ушул 3 жылдын ичинде бутуна бут, колуна кол болуп берген мындай өтө везучийлик, бул өтө жолдуу адам экен, чын эле. Биз канчалык президентти мындай деп карап, сындап, анан кийин айта берет, анан кайта берет, анан мындай, тигиндей деген менен бул өтө жолдуу болду президенттин келгендиги. Орто Азиянын президенттерин эч ким мындай, айрыкча ушул Садыр Жапаров келгенде Путин мындай жаман көз караш менен, баягы мен сценариимдей болбой калды дегендей, тоотпогондой мамиле кылды эле. Мына Украина окуяларынан кийин биздин президент менен дагы кучакташып көрүшүп, башка болуп,
мындай зоолосу көтөрүлүп, ошол эле учурда мындан дагы бир мына мисалы үчүн тиги Түркмениянын президентин аны менен эч ким бир эсептешпейт. Ага караганда Садыр Жапаров дүйнөнүн баарын кыдырып өтө чоң бир зооло топтоп алды. Бул дагы баягы Украинанын кырдаалы биздин экономикалык жактан дагы кандайдыр бир эл ичинде кичине кыйынчылык болуп тиги бул болгону менен экономикалык жактан бизге бир топ эле оңтойлуу учурларды түзүп берди. Мисалы үчүн Кытайдан келген реэкспорт машина техникасы болобу, ошол Орусияга кетип атат. Южный Кореядан келген реэкспорт. Мына ушундай бир экономикалык бул абдан бир мындай учур болду да. Себеби мурда биз жалаң гана ушул тигүү жеңил өнөр жай болсо, азыр биз каражаттарды башка жактан дагы элдин баягындай муктаждыктарын жаба турган мүмкүнчүлүктөр, акча таба турган бир учурлар, тарыхый учур туура келип калды да. Ушул 3 жылдын ичинде. Эми Кемпироват эмесине келелик. Мен аябай мындай да каршы болуп турдук. Айтып аттык, деп аттык, бирок ошол Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чегара маселеси толук чечилди деп койсок болот да. Кандай болгон учурда дагы толук чечилди. Эми мунун бир маанисин айтып коеюн достор. Биз айрыкча мына мени колдогон, мени көргөн адамдар азыр капа болуп кетиши мүмкүн. Бирок мен силерге түшүндүрөйүн. Чегаранын эмне себептен тезирээк бүтүрүшүнө мына кече күнү биринчи Хакан Фидан белгилеп ушул мартта Тажик-Кыргыз чегарасы чечилет деди. Андан кийин 12 күнү Камчыбек Ташиев менен Ятимов экөө чогуу көрсөтүшүп ушундай болот, мына жакын арада мына бүтөт деп турган чакта ушул тажиктер менен эми анын кандай болуп бүткөн учурда дагы мен башка бир нерсени силерге түшүндүрө кетейин. Урматтуу көрөрмандар, эми көп эл адамдын геосаясатка, дүйнөдө эмне болуп атканына көп эле мындай баа бере бербейт да. Дүйнөдө өтө жаман, кооптуу, коркунучтуу апаат кырдаалдын жаралышы болуп турат да. Мына Украинада согуш. Дүйнөнүн бардык өлкөлөрү кандайдыр бир деңгээлде ушуга байланышы бар. Биздикилер дагы керек болсо экономикалык жактан, башка жактан. Мына азыр жакынкы чыгышта Израиль менен Палестинанын ортосундагы башталган от тутанып Йеменге келип калды. Азыр Сауд Аравиясы, Иран жана башкалар дагы бир киришип кете тургандар. Иран хуситтер аркылуу, Сауд Аравиясы дагы башка жактар аркылуу дүйнөдөгү бир чоң апаат башталып келатат да. Мына ушундай кырдаалда мен мына Фикрет Шабановду аябай көп көрөмүн. Сиздерге дагы айтамын, ушул Фикрет Шабановдун эмесин көргүлө, башкаларды көргүлө, дүйнөлүк чоң геосаясий кырдаалдарды талкуулаган кишилер да. Жакынкы учурларда Америка менен Кытайдын согушу болушу мүмкүн болуп турат. Бул Кытай согушса, бул биздин эң жакынкы экономикалык партнерубуз, өнөктөш, ошондой эле биздин жакынкы кошунабыз. Бул жерде Американын чоң мамлекеттердин кызыкчылыктары жатат. Ушул Орто Азия мамлекеттеринен кандай кылып бир от чыкса, анан ошол отту басыш үчүн эл аралык күчтөрдү киргизип кандайдыр бир ушул Орто Азияда, анткени Орто Азия айрыкча мына Американын базалары кеткенден кийин Америка кайра кире албай турган бир Орусиянын таасиринен эптеп Орто Азияны чыгарып кетүүнүн амалдарын издеген бир ушундай кырдаалда. Бул амалдарды издөөгө Американы ошол Кытай менен боло турган келечектеги согуш түртөт да, айласыздан түртөт. Себеби Кытай менен согушса база керек, башка керек. Орустар ага жол бербейт. Бир ушундай өтө кыйын кырдаалда турабыз да. Биз ушундай апаат бир 5-10 жылдын ичинде келечекте, биз азыркы бүгүнкү эртеңки күндө эмес, 5-10 керек болсо 20-30 100 жыл кийинки нерселерди прогноз кылышыбыз керек да. Мына ушундай кырдаалда биз ошол апаатка чегараларыбыз бүтүн, утулган учурубузда дагы, уткан учурубузда дагы бүтүн болуп кире турган болсок, биз ошондой апааттан алысыраак болушубуз мүмкүн да. Анткени дүйнөлүк ири державалар, батышы болобу, башкасы болобу, биздин кичинекей кыргыз элибиздин кызыкчылыгын чын эле айталык, уруп дагы ойнобойт алар. Керек болсо демократиясын киргизебиз деп, керек болсо бияктагы орус кошунабыз деле кандайдыр бир кызыкчылыгын киргизебиз деп, ошол кичинекей жанакы тажик менен кыргыздын ортосундагы чечилбей аткан жерден от чыгып кетиши мүмкүн да. Биз ошол апаат күндөргө оту жок кириш үчүн такталган чегара менен киргендигибиз жакшы болот да. Демек ушул 3 жылдын ичинде мына мартта бүтөт деп атат.
adam hukukun tebelendi, söz erkindigi jogoldu degenine karabay globaldуу саясаттан караганда биз бүтүн чегералар менен кире турган болсок, бул биздин келечегибиз үчүн кандай болгон учурда дагы биз авторитардуу болобузбу, демократтуу болобузбу, кандай болгон учурда дагы биз неуязвимый деп коет, баягы орустар айтмакчы. Мындай бош жерибиз жок, бизди илип ала турган жер жок, өзүбүзчө бүтүн бир муштум мамлекет катары киребиз да. Мына ушул жагынан алганда Садыр Жапаров менен Камчы Ташиевдин ушул чегераны бүтүрүп, ушундай эме кылабыз деп аткан аракеттерине туура баа беришибиз керек достор. Оппозиция болобузбу, башка болобузбу, ыйлайбызбы, сыктайбызбы, чегеранын бүтүн киргендигибиз бул аябай жакшы. Мен муну ушул акыркы ушул геосаясий кырдаалдарды карап отуруп бир оюмдун өзгөрүлгөндүгү да, мен мурда ойлойт элем, ушул Нуржигит Кадырбеков айтмакчы, бир 10 жыл тегеле койбойлу, ушун анан бүтүрүп алабыз дегендей. Жок, азыр ошондой апаат мезгилге биз бүтүн, эгер биз өзүбүзчө бүтүн ынтымак, ушул Борбор Азиядагы мамлекеттер ынтымак болсок, биз биринчи курсагыбыз ачса, жок дегенде ошол кошуналарыбыз, мына өзбектер бизге канча буудайларды берди, вагон жанакы эмеде, казактар бизге берип атат. Керек болсо ошол тажиктер менен биз жакшы маалада болуп, чегараларыбыз мына Тажикстанга кирип эле чай ичип, башка болуп, мынтип эле жүргөнбүз кече эле. Мына акыркы кырдаалдарда мына ушундай эмелер менен геосаясий чоң мамлекеттердин кызыкчылыгы барбы, кошуналар эмне себептен бизди ызы-чуу болуп атканда ажыратып койбойт, эмне себептен ушундай? Себеби ар ким өзүнүн гана жанын ойлойт экен да. Ошондуктан кандай болгон учурда дагы чегаранын бүтүрүп жаткандыгы бул 3 жыл ичиндеги чоң жетишилген ийгиликтер катары бааласак болот да. Ал эми жанакы демократия, сөз, адам укуктары жөнүндө айтып аткан жокпуз. Биз келечектеги ошондой кыйын кырдаалдарга кандай болуп кирүү жөнүндөгү сөздөрдү айтып атам. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин ушул Садыр Жапаровдун 3 жылы деген видеобуздун негизги айтуучу ойду айттым. Жакшы нерселер жасалып атат. Мисалы үчүн мына 100 мектеп бүттү деп атат. Чынын эле айтыш керек, мындай мектептер бүткөн эмес. Ошонун катарында мен да ошол президентке өз кайрылуумду айтканмын. Садыр Нуркожоевич Жапаров ушундай биздин мектеп мына моундай болуп калды деп ыйлап сыктап көрсөткөнбүз. Эми аны көрдүбү көрбөдүбү билбейм. Биздин айылдын активисттери жүгүрүп губернаторлорго барып жүрүп бүтүрүп алышты. Кандай болгон учурда дагы ошол 100 мектептин бир мектеби менин айылымдагы мектеп болду. Жолдор оңдолуп жатат. Эми алардын баарын көрүп туруп анан көрбөй, жок эчтеке болбой атат деп койсок, ал надандыкка барып калат туугандар. Кандай болгон учурда дагы мына ушундай иштер жасалып жатат. Дагы кандай болот? Дагы 5 жылда бизди эмне күтүп турат? Дагы 10 жылда кандай болобуз? Аны дагы аман эсен болсок, Аллах бизге көрсөтөт. Ошол жакшы күндөргө жетели, апаат бизден алыс болсун. Канчалык биз ошондой нерселерге тың, өзүбүзгө тың, чегарабыз бекем, кошуналарыбыз ынтымак болуп кирип барсак, баары жакшы болот. Дүйнөдө азыр кырдаал өтө оор болуп жатат. Саламатта калыңыздар достор. Сиздер менен блогер Бакыт Сулайман болду.